Биз эми кандай болбосун же ким келбесин, кайсы бийлик келбесин айырмасы жок. Буну приоритетный кылып номер 1 кылып коюшубуз керек да. Мен жеке буга чейин да айтып келгем, азыр дагы айтам, сунуштарымды берип атам. Ушул эң эле негизги ушул чек араны чече турган комиссия бар. Атайын иштей турган комиссия бар. Мына ошол комиссиянын жетекчилери же болбосо ошол комиссиянын мүчөлөрү бардыгы азыркы учурда мына Бишкек шаарында жүрүшөт да. Өзүнүн мындан сырткары дагы башка жумуштары бар. Айтор мен айтайын дегеним, жалгыз гана чек ара гана эмес, башка дагы жумуштар менен алек да. Мен ушул сунушта айта элем, ушул чек ара маселеси менен иштеген биздин жарандарыбызды, мамлекеттик кызматкерлердин бардыгын ошол жака көчүрөйлү. Ошондуктан чыкпай, күндүгө тыгыз ушу менен иштеш керек да. Мына ошондо гана кичине жылыш болот. Бул бир жактуу эле маселе эмес, буну эки жактуу маселеге байланыштуу. Алар дагы шаштырып, алар менен дагы ушул жумушту тездеткенге ошол жакка комиссия барыш керек да. Мына ошондо гана метрлеп сайып болсо дагы мындай маселенин чечилишине ордуна келет эле да. Биз бир жолу коебуз, ошо менен жоголуп кетебиз, алар да жоголуп кетет, кайра бир жоголуп коебуз. Анан кайрадан бир иштеп коебуз, же болбосо чыр чыкканда эле кайра жолукканга мындай душар болуп атабыз да. Мен ойлойм, буну башкача подход менен чечиш керек.